Алайдын бийик асман тиреген тоолорунан, будалы кайылым алтын бешек конушумдан 991 жылы күзүндө жарыкка келип бакыт таптым конушумдан. 4 туугандын улусу болуп чоңойдум, жоопкерчиликти жаштайымдан мен туйдум. 998 жылында Жээңкүл Капыева мектебине бут койдум. Арипти таанып, билимдин кенине умтулуп, Оштун борборунда педагогиканы окудум. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин босогосун аттадым, мугалим болуу максатына умтулуп. Учурда болсо Кара суунун куттуу жеринде билимдин нурун чачып келем элиме. 142 мектебинин мен мугалими, башталгыч класстын балдарынын шериги. Мугалимдик тагдырымдын тандаганы, жүрөгүмдүн талбай соккон арзуулары. Кесибимди мактаныч менен айта алам, бул жолдо бар жашоомдун маани маңы. Кичинекей, таза тунук дүйнөлөр ар бир күнү мени күтүп үмүттөнөр. Окуучумдун жаркыраган карегинен менин бүткөн иштериме күбө бүтөр. Сүйөм ишимди, сүйөм ар бир сабагымды, балдар үчүн арнайым билим сабагымды. Мугалим деп айтылганда сыймыктанам, бийик тутам намысымды, желегимди. Алар менен бирге өсүп, бирге күлөм, ар бир ийгилигин өзүмдөй көрөм. Ширин балдар менин жашоо булагым, алар үчүн ар дайым изденүүдө жүрөм. Алгачкы кадам шилтеп мектеп көздөй, Арипти таанытсам деп максат кылгам. Жүрөгүм бала менен бирге согуп, агартуу майданында бакыт тапкам. Максатым билим берип гана калбай, тарбия, адеп, ахлак өрөөнүн себүү. Санарип заманындын талабындай, өнүгүү жолун таап, алга демөө. Ар бир бала иштетилбеген бир асыл таш, кыркарылап, аны нурдуу жылдыз кылуу. Мугалимдик эң бийик, эң ыйык иш, ошол жолдон талбай кызмат кылуу. Мектептин сыймыктуу бир кызматкери, грамота эмгегимдин ак беремети. Мыкты деп баалаганы ар бир ишим, күч берет, алга сүрөйт мени эми. Дененин чыңдыгында акыл тунук, спортто да калбадым мен четте туруп.